чайнап айтып берем. Сиз маркетинг окуганда мындай кылып айтып бербеңиздер. Түшүндүңүздөрбү? Бул только обученияга айтыла турган маркетинг да. Жөнөкөй маркетинг айтканда, сиздер деген ал маркетингди кыскача айтып беришиңер керек дагы. 10 минутага чейин максимум. 10 минуттан ашып кетсе тажап кетет кишичи. То есть презентация окуганда маркетингди 10 минуттан ашырбаш керек. Продукцияны 10 минуттан ашырбаш керек. Анан таанышканыңар где-то 1-2 минутта болсо, ошо менен презентация өзү 40 минуттан ичинде бүтүш керек да. Андан ашып кетсе, адамдын уже мындай көңүл бөлүүсү үзүлүп баштайт да. Ошон үчүн могул жакта дасканы карайбыз. Биз кече күнү айтканбыз, биздин компанияга кирүүнүн канча түрү бар деп, 3 түрү бар деп айтканбыз. Буну мен кайталабай эле коеюн, анткени мен кече апгрейдти жакшы түшүндүрүп бергем. Ким түшүндү апгрейдти? Биринчи биз ошол входтордун биринчи түрү бул партнер, партнер. Андан кийин смарт, VIP, анан rich деп бөлүнөт. Smart, VIP, rich деп бөлүнөт. Бул жака деген бизде ошол партнер, смарт, VIP, richтен эмне кылабыз? Бири-бирине апгрейд кылабыз. Караңыздар, бул жерде биз азыр акча жөнүндө сүйлөшөбүз, акчалар жөнүндө. Партнер болуш үчүн 25 CV-ден өйдө алыш керек, кече сүйлөштүк. Smart болуш үчүн 50 CV-ден өйдө алыш керек. VIP болуш үчүн 180 CV-ден өйдө алыш керек. Rich болуш үчүн 360 CV-ден не кылыш керек? Өйдө алыш керек. Так, бардыгыбыз кече күнү сүйлөшкөндө айттык, эгерде бизнес курабыз десек, 100% акча алабыз десек, VIP-ке акцент кылышыбыз керек депчи. VIP, Rich'ке, кечиресиздер, Rich'ке акцент кылышыбыз керек деп. Эмне себептен? Анткени Rich бул 100% акча берилет деген сөз деп кече күнү сөз кылдык. Мына ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Акчанын биринчи түрү бул виды входа, кирүүнүн жолдору, өзүңүздөр жазып алсаңыздар болот, кирүүнүн жолдору, виды входа. Биринчи төлөм бул бизде эмне кетип атат? GFT кетип атат, GFT төлөмү. GFT бул менде каттаган жок, өзүңүздөрдөн караңыздар, бурул эже. GFT деген төлөм бул бизде партнер болосуң, Smart, VIP, Rich болосуң, айырмасы жок, 20% төлөнөт. GFT төлөмү бул продукция. Продукция катары берилет, баарыбыз эле билебиз. Продукция катары бизде каалаган убакта алып кетесиздер. Мисалы 25 CV-ге продукция алдыңыздарбы? 5 CV, например, GFT чыкты, ошого санын алып алсаңыздар болот да. Түшүндүңүздөр, же болбосо ушундай кылып өзүңүздөр каалаган учурда алып кете бересиздер да. Төлөмдүн экинчи түрү уже качан чыга баштайт төлөм, Бизде төлөм, мына өзүңүздөр регистрация кылдыңыздар, Могул учурда, мындай болуп жазайынчы, кечөөнү да көрсөтүп бергем, сиздер регистрация кылганда, монтип регистрация кылган учурда өзүңүздөр, могул суммага регистрация кылган учурда сиздерге уже маркетинг пландан бизнес место ачылат. Бул эмнени билдирет? Сиздер уже компанияда полноценно эмне кылсаңар болот, кыймылдасаңар болот дегенди билдирет да. Ошон үчүн мен жаңы эле баштадым, мен Rich'мин, мен VIP'мин дегендин кажети жок да. Бул жакта деген сиздер жазылгандан баштап сиздерге акча төлөнө баштайт. Андан соң биринчи төлөм качан төлөнөт? Биринчи төлөм сиздер спонсировать эткен учурда төлөнүп баштайт. Спонсировать этет деген кече күнү биз сүйлөштүк, спонсировать эткен бул сиздер киши чакырып эмес, келиңиздер, ошол разницасын түшүнө алайлы. Киши чакырып деген сөз бул жөн эле киши чакырып коюу, офиске алып келип презентация айтып берип коюу да. Бирок биз бизнес качан кетет? Биз киши чакырганда кетпейт. Түшүнүп атасыздарбы? Ооба, киши чакырыш керек, бирок деген акча качан төлөнөт? Акча сиздердин чакырып келген кишилериңиздердин количествосуна төлөнбөйт, акча сиздер спонсировать эткен кишилердин количествосуна төлөнөт.
спонсировать эткен деген сөз бул контракт түзгөн кишилерге гана төлөнөт да. Контракт түзгөн киши дегенибиз бул мисалы сиздер келдиңиздер, өзүңүздөр регистрация кылдыңыздар. Бул жагыңыздарга, например, могул киши 5000 сомго жазылды. Бул киши 2000 сомго жазылды деп койлу. Мына ушул жазылган учурда могул суммадан жазылган суммадан сиздерге жазылган, бул сиздердин личный адамдарыңыздар жазылган. Бэк-офисте графа бар, прямой спонсор деген. Ошол прямой спонсорга төлөнөт. Түшүндүк, ато көп учурда кээ бирде новичоктор сурап калат да, эмне себептен мага акча чыкпай калды, мен астыма кишилер жазылды деп. Түшүндүңөр, прямой спонсорга төлөнөт. Стартовый бонус бизде бирдей төлөнөт, 10%дан төлөнөт. Бирок могул партнердун акчасы кэшбекке түшөт. Кэшбек деген эмне? Бул апгрейд кылса болот. Ал акчаны алып, мисалы 10% түшсө, бирөөнү жаздырып калса, астына партнер, анын акчасы деген GIFT сыяктуу чыгат да. Ал ошол акчага бурла же сиздин өзүңүздүн интернетиңиз келген да, бул жакта катыбай эле жапжашнакай эле болуп атат. Кэшбекке түшөт дагы, бул акчага сиздер продукция алсаңыздар болот дагы, ал продукция сиздердин эмне кылат, апгрейдиңиздерге кетет да. Түшүндүңүздөр, GIFT кетпейт. Кэшбек кетет апгрейдке. Эми караңыздар, төлөмдүн үчүнчү түрү качан төлөнөт? Төлөмдүн үчүнчү түрү сиздер могул структураңыздарда, могул сиздердин структураңыздарда, мына ушул структурада бинарный шаг жасаганда берилет. Бинардык шаг минимум эң аз дегенде 100 CV-ден өйдө товар оборот болгон учурда берилет. 100 CV-ден өйдө. Мисалы 100 болсо деле сиздердин бинардык шагыңыздар аткарылат дагы, сиздерге төлөмдүн үчүнчү түрү организациялык төлөм төлөнөт дагы. Бул жерде мисалы мындай эле жазып коеюн, 6%дан 10%га чейин төлөнөт. Билесиздер, 6% төлөнөт, андан кийин ошон үчүн рич болгон жакшы да. Рич болгондо бизде 10% төлөнөт. 10% организациялык төлөм 10% төлөнөт. Ошол себептен биз көбүнчө эмне кылабыз, могул жерге ричке акцент кылабыз. Эми элестеткиле, мейли VIP, адам VIP болду, VIP болуп туруп, астында аябай жакшы структура кетип калды дагы, ал ошол VIP'те 8% алып калат да. Түшүнүңүздөр да, 8% алып калат. Ошон үчүн ошондой 8% албаш үчүн сиздер деген ошол могул апгрейд кылыш керек. Түшүнүңүздөр, апгрейд кылыш керек. Андан соң, төртүнчү түр төлөм. Сиздер эмес, могул жерде, могул сиздердин кишиңиздер, могул сиздер жаздырган киши бинардык шаг жасаганда, сиздерге лидерлик төлөм төлөнөт. Эмне себептен? Кече күнү айтып бергем, кто такой лидер? Лидер бул командасы кеткен адам деп, командасы кеткен ошол адамдар менен иштеген адамды биз эмне дейбиз? Лидер деп айтабыз. Мына ошол лидерлик төлөм качан гана сиздердин астыңыздагы адамдар кеткен учурда төлөнөт. Биз билебиз, партнер менен смарт лидерлик төлөм албайт. Смарт 15% алса керек эле, жазып коюңуздарчы, анткени жакында эле жаңы условия, бирок 15% алат. VIP 25% алат, 25% алат, биринчи линиядан алат дагы. Ал эми рич болсо, биринчи, экинчи линиядан 25%дан алат. Бул пайыздар маанилүү эмес да, бул негизи могул жакта эмне маанилүү? Келиңиздер, караңыздар. Эң маанилүүсү сиздер могул адамдардын доходко чыгышына көмөк көрсөткөнүңүздөрдө да. Бул маркетинг план ушунчалык сонун, сен канчалык көп адамга
ушул жерден доходко чыкканга, результатка чыкканга жардам берсең, ошончолук эмне болот, сенин пайызың көтөрүлө берет да. Пайызың көтөрүлө берет. Эми караңыздар, могул жерде маркетинг пландын условиялары бар. Мисалы, сивилдүү обществода жашагандан кийин биз бардыгыбыз эмне кылабыз, баарыбызга тиешелүү бир эрежелерди аткарып жашайбыз. Эреже болбосо эмне болот, бизде хаос болуп кетет. Мисалы элестеткиле, көчөгө чыксаңар эле светофор жок, эч кандай белгилер жок, эч кандай белги жок, эмне кыларыңды билбейсиң дагы. Ар ким өз каалагандай эле жүрө берет да көчөдөчү. Мисалы машина айдап баратасың, кааласаң бурулуп кетесиң, кааласаң түз кетесиң, каалаган жериңен бурулуп кетесиң, каалаган жериңен токтойсуң. Эмне болот? Хаос болот да. Эмне себептен? Анткени бир киши туура айдайт, бир киши туура эмес айдайт. Анан эгерде мисалы сага ошол правиланы бирөө жол эрежелерин түшүндүрүп айтып, сен ошону жаттап даярданбасаң, эмне болот? Сен чогуу билбейсиң да. Мисалы машина айдаганда деле, эгерде сен ошол жол эрежелерин билбесең, мен мисалы Казакстанга деле айдап барып келем машинанычы. Казакстанга кирсең деле жол эрежелери окшош эле да. Мисалы знактар окшош, дүйнө жүзү боюнча эле окшош. Кээ бир мамлекеттердин бир өзгөчө знактар болбосо, бирок көбүнчө скорость, поворот жана башка знактардын баары окшош да. Эгерде сен ошол знактарды жакшы билсең, правилаларды жакшы билсең, башка өлкөнүн территориясына киргенде деле сен ошол машинаны оңой жеңил айдап жүрө бересиң да. Мына биздин бизнесте дагы ошондой да. Көп адамдар ошол правилаларын көңүл бурбайт да. Правилаларына көңүл бурбайт. Көп адамдар ошол жок сыяктуу ойлошот да. Андан кийин көп учурда ошол правилага келгенде негатив башталат да. Мен эмнеге мындай болуп калды, тигиндей болбой калды, эмнеге минтип калды, тигинтпей калды деген сыяктуучу. Анан негизи биз айтабыз да, спонсордун милдети түшүндүрүш керек депчи. Бирок мисалы мага деле көп жазышат да, ушу маркетинг планында түшүндүрүп берип кой, мындай түшүндүрүп берип кой, тигиндей түшүндүрүп берип кой. Анан мен айтам да, мен деле силерге окшоп жаңы эле уктум депчи, жаңы эле уктум. Мен дагы ошол разбираться этип атам депчи. Анан ошол учурда, көп учурда мисалы силердин спонсоруңар ошол маркетингди, маркетингдин правилаларын түшүнбөй калышы мүмкүн да. Мен айтат элем, ошол правилаларын мындайча айтканда бүт эле партнерлорго түшүндүрүүнүн кажети жок да. Мисалы ким машина айдайт, могул жерде жазыңыздарчы, ким машина айдайт мен деп жазып коюңуздарчы. Мына азыр мына 73 киши отурат, 73 киши отурат. Ушунун арасынан ким машина айдаганды билет? Келиңиздер, жазып коюңуздар. Сымбат эже, бир киши кетти. 2, 3, Бүгүн эже. 4. Айдын эже айдаганда да укмуш айдайт, Айдын эже. 5. Эми бул жерде ашып кетсе, эми азыр көп адамдар айдаганды билип калбадыбы, бир 30 киши айдашы мүмкүн да, 30 киши, ашып кетсе, аябай көп болуп кетсе. Калгандары эмне дейт? Айдаганды билбейт да. Айдаганды билбейт. Ошол сыяктуу эле айдагысы да келбегендер бар. Мисалы, айдагысы келбегендер бар, корккондор бар, рульга отургусу келбегендер бар, ошондой да. Аларга, мисалы, ошол айдагысы келбеген адамдарга, машинаны айдагысы келбеген адамдарга машина айдагандагы правилаларды билүүнүн жашоосунда өтө деле кереги жок да. Түшүнүп атасыздар? Мисалы, профессиональный шоферлор билген нерсени мен билбейм да. Мисалы, менин жолдошум профессиональный шофер, эмне деген билдирет, ал пассажир перевозка кылат да, пассажирлар менен иштейт. Автобус айдайт, маршрутка айдайт, чоң автобустарды айдайт. Анан ал билген правилалардын мага тиешеси жок, кереги деле жок. Мен көп нерсени, ал билген нерсени билбейм. Мисалы, ал башкача айдайт да. Анан мен өзүмө тиешелүү гана нерселерди билем да. Мен жөнөкөй водитель катары өзүмдүн категорияма жараша нерселерди билем. Жашоодо да ошондой да. Мисалы, машина айдабаган киши, мисалы, мен кыздарым, мамам мындай жолдогу знактарды байкабайт да даже.
мисалы чогуу эле кетип баратасың, мерден бурул дейт да, берде поворот жок экен, запрещенный экен, ары бары бурулуп келем десең, каякта турат деп таң калышат да. Көрдүңүздөрбү? Сен за рулем болгон үчүн эмне кыласың? Постоянно ошол поворот, правилалардын баарын карап турасың да. Бизнес деле ошол сыяктуу. Буну мен сиздерге эмнеге айтып атам? Ошол правилаларды поэтапно билген жакшы болот да, поэтапно. Анан жүрөктү түшүрбөй, ошол бизнести баштагандан кийин, мисалы мындай да, могул жерде жашоодо деле ошондой да, мисалы сен кичинекей бала болсоң, кичинекей баланын жашоосунда особый деле правила жок. Мисалы сен чоңоюп баштаганда, чоң киши болгондо уже акчаны бөлүштүрүшүң керек, экономить этишиң керек, элементарно. Үйдү порядке кармашың керек, башка адамдар менен сүйлөшүң керек. Ушундай сыяктуу бир өзүнөн өзү эле бир үстүңө бир обязанностьтар кошуло берет да. Ал эми кичинекей балада, 1-2 жаш, 3 жаштагы кичинекей балада вообще эч кандай эмне жок, обязанностьтар жок да, мындай чектөөлөр жок. Ал болсо эмне кылат? Болгону өзүнүн жашоосуна рахат алып эле жүрө берет да. Жаңы нерселерди үйрөнүп, мындай жадный болот да. Мисалы, мен азыр 1 жарымда кызым бар. Бүт кармап көрөт да, бүт чачып көрөт, бүт оозуна салып көрөт да, потому что ал деген жаман, жакшыны айырмалай албайт да. Ошол сыяктуу эле, биздин бизнеске келген могул жердеги адамдар, бул кичинекей баладай болот да. Жаңы жазылып, жаңы стартыбай алып баштаган адам көп нерсеге мындай, кандай десем, башын ортукусу келбейт да. Булар бизнестин секреттерин жаңы үйрөнүп, могул жерде бизнестин секреттерин жаңы үйрөнүп, анан кийин ошол мындай любопытный болуп, баягы аракет кылып аткан жери болот да. Мына ушул жерде азыркы мен айтып аткан правилалардын кереги деле жок да. Кереги жок мен айта турган правилалардын. Могул жерде көбүнчө эмоция талап кылынат. Жаңы иштеген адамдар менчи эмоция деген эмне? Результат. Деңиздер, мону өчүрө дагы. Азыр могул этаптар жөнүндө айтып берем. Түшүндүк, эми караңыздар. Эмне талап кылынат? Могул жерде эмнелер талап кылынат адамда? GFT алган адамга результат керек. Жөн эле подписка кылып, GFT алып жүргөн адамга результат керек. Кандай результат ал адам өзү чечет. Балким продукциядан результат, балким жөн эле ал адамдын жашоосуна сонун вкусный продукция жетпей атат. Балким ал адамдын жашоосуна кандайдыр бир интересный чөйрө жетпей атат. То есть ал адам өзүнүн запросу менен келет. Запрос, мояка запрос деп жазып коюн. Өзүнүн запросу менен келет дагы, ал запросуна жараша результат алгысы келет да. Бул жактанчы. Ошон үчүн сиздер лидер катары, биз жөн эле адамдарды жаздырып коюу эмес. Биздин бизнес, биздин максат ал адамдарды жөн эле жаздырып коюу эмес. Биз деген жогорку сервис көрсөткөндү жүрүшүбүз керек. Жогорку сервис. Жогорку сервис деген эмне? Жогорку сервис бул, мисалы, Японияда ошол жогорку сервиске аябай көңүл бурушат да. Японияда айтат да, жогорку сервис деген не только офис, дейт да, не только чистота офиса, не только ошол офисте болгон мамиле, не только мындай взаимоотношения, анын баары эле кирбейт да жогорку сервиске. Жогорку сервис деген сөз бул ошол адамдын потребностуна жараша мамиле кылуу дейт да. Түшүнүп атасыздарбы? Эң жогорку сервис, мисалы, Японияда ошону үйрөтөт да элдерге. Аякта уборщицадан баштап эң высокий креслода отурган адамга чейин ошол адамдын потребностуна жараша иштегенди үйрөнөт да. Сетевой маркетингдин эмнеге биз совершенный бизнес дейбиз, эмнеге биз ошол адамдыга биз ошол жогорку сервис. Бизде мындай болбош керек да, мисалы, адам келди, жазылды, ал новичок, жөн эле продукция ичип жүрөт. Бизде мындай болбош керек, жогорку сервис десе кошомат эмес да, бул башка нерсе. Ошол новичок балким
балким биз аны менен сүйлөшүп анын потребностин выявлять этиш керек. Мисалы ал новичок балким баягы обученияларга катышкысы келет. А силер болсо аны кечке эле продукция ал, например, продукция алып и так ичип атат. Же болбосо саат дей берсеңер, продукция саат дей берсеңер, анда ал адам не болот? Ал закрывать этип калат да. Кээ бир адамдарга не хватает впечатления, жашоодо впечатления, какие-то поездки. Ал адамдарга силер кечке эле киши чыкыр дей берсеңер, ал адам тоже жабылып калат да. Мисалы, яркий пример. Бул бизде эки кишини айтып берейин. Даже мисалы, например, бир мисалы Венера эже, Малаева Венера эжеке ал деген результатка келген да, продукцияга келген. Анын ошо келген учурда мисалы акчадан, балким впечатление, общениядан көп эмеси жок болгон. Бирок келген моментте ага результат керек болгон продукцияданчы. Ошон үчүн ал продукция ичкенин контролдош керек да. Кантип ичип атат, кандай ичип атат. Көрдүңүздөрбү? Продукцияны көбүрөөк айтыш керек. Результаттарды көбүрөөк жөнөтүш керек. Эмесине, WhatsApp-ыначы. То есть эмне кылабыз? Биз аны ошол продукцияга ориентировка кылабыз да. Көрдүңүздөрбү ошол продукцияны. Анан поэтапно өткөрө баштайбыз. Ал продукциядан результат алып, өзүнүн запросун аткаргандан кийин анын запросу көбөйө баштайт. Байкайсыздарбы? Мисалы сиздерде деле ушундай болот да. Мурда 50 000 сом алган болсоңуздар, 50 000 сомго жашачыңыздар да, андан 100 000 сом алсаңыздар, 100 000 сомго жашай баштайсыздар. 200 000 алсаңыздар, 200 000ге жараша жашай баштайсыздар да. Эмне себептен? Анткени адам результат алган сайын запрос өсө баштайт да. Көрдүңүздөрбү? Бул мисалы смарт-иштен акаса результат алса болот турбайбы, продукция дагы эмне алса болот экен деген сыяктуу запрос өсө баштайт. Эми караңыздар, кээ бир адамдар бул жака мисалы Назгүл Капаровна обученияга келген да, обученияга келген. Биз ошон үчүн аны максимально обученияга чакырчубуз да. Любой компаниянын мероприятиялары болобу, бүт бардыгына ошол чакырганга аракет кылчубуз да. Через обучение лидер болгон киши да, обученияга катышам деп жүрүп, бизнеско өзү түшүнбөй калган, куруп кеткен. Кантипчи? Алтынай Мамасадыковна мисалы акча жакшы тапчу, бирок впечатленияга келген киши да. Впечатление, выезды, мисалы биз ошо келген күнү эле эртеси жүр Казакстанга кеттик десек, кеткен да биз мененчи. Көрдүңөрбү? Почему? Потому что ошондой общение, жаңы впечатление, потому что офисный работник, зарплатасы жакшы, бирок именно свобода, впечатление жеткен эмес да. Мына ошону алган үчүн, запросуна жараша результат алган үчүн бул бизнесте эмне кылат? Ийгилик жаратып келе жатат да. Көрдүңүздөрбү? Адамдардын запросун аткарыш үчүн, сиздер өзүңүздөр 100% мындай в курсе болушуңуздар керек да. Биздин компанияда эмнелер бар, кандай обучениялар болуп атат, кандай мероприятиялар болуп турат, ошолордун бардыгына өзүңүздөр биринчиден катышышыңыздар керек, экинчиден в курсе болушуңуздар керек. Ошондо башка адамдардын запросун аткара аласыздар да. Түшүндүңүздөрбү? Биздин болгон задачабыз ошо. Мен деле жаңы келгенде ойлочумун, менин бизнестеги максатым, лидер катары бизнестеги максатым бул адамдарды өстүрүү, адамдарга презентация окуп берүү, же болбосо аларга көбөйтүү деп ойлочумун да. Бирок кийинчерээк баягы мен түшүнө баштадым да, лидер катары мен бул бизнестеги биринчи максатым бул адамдардын запросун аткаруу. Түшүнүңүздөрбү? Качан адам бул бизнесте ийгиликке жетет, анын запросу аткарылганда да, биз ошентип эмне кылабыз? Лидер өстүрөбүз. Көрдүңүздөрбү? Мисалы, могул жакта бизде дагы бир лидер бар, Тараста иштеген. Нургүл эже, эгер бар болсоңуз, бияктамын деп жазып коюңуз, мен сизди чогуу көрбөй атам. Ошол адам эмне себептен бизнесте калып калды? Анткени биринчи келгендеги запросу мен жашоомду өзгөрткүм келет болчу да. Мен азыр жашап аткан жашоом жакпайт, мен башкача жашагым келет деген запрос менен келген дагы. Мына эмне себептен ал бизнесте азыр ийгилик жаратып, азыр иштеп атат? Анткени мына Нургүл эже бияктамын дейт.
туура болсо ооба деп жазып коюңуз. Мисалы башында жарым келгенде акча же болбосо продукция, ооба продукцияны ичип жүргөн, андан мурун эле результат алган. Бирок бизнеске биринчи келгенин себеби ошол мен жашоомду өзгөрткүм келет, мен башкача жашагым келет деген запрос менен келген да. Мына бүгүн ошол запросу кандайдыр бир пайызга аткарылган үчүн бул бизнесте иштеп уже акча таап атат да. Көрдүңүздөрбү? То есть ар бир адам өзүнүн запросуна жараша бул жакта результат жаратат да. Качан запросу канча пайызга аткарылса, ошончо пайызга результат жаратат. Түшүндүңүздөрбү? Эгер түшүнсөңүздөр, түшүндүм деп жазып коюңуздар. Анан эгерде адам мисалы продукция ичем деп эле жүрсө, ден соолугу аябай начар болсо, азыркы учурда кыйналып атсаң, силер барып эле сен деген команда кур дей берсеңиздер, ал адам ага кызыкпайт да. Эмнеге? Анткени анын первоначальный запросу аткарыла элек. Эми могул жакка жазып коюңуздар. Ким кандай запрос менен келген? Ким бизнестен эмнени ожидать этип атат азыр? Ошону жазып коюңуздар бул жакка. Түшүндүм дейт азаматсыздар. Эми бул жакка жазып кетиңиздер. Мен мисалы ден соолук алганы келгем деп, же болбосо ден соолук, акча, впечатление там, дагы эмне, общение кому-то не хватает, да? Кому чего не хватало, и ошону здесь получил. Мына билим дейт Гүлсара эже, ден соолук жана акча, бизнеске келгем дейт Айсулуу эже. Эми ошол өзүңүздөргө суроо бериңиздер, менин запросум аткарылдыбы деп. Эгерде сиздердин запросуңуздар аткарылса, кийинки этапка өткөнгө аракет кылыңыздар. Мына могул ден соолук деп келгендер, өзүңүздөргө суроо бериңиздер, эмне себептен менин бизнесим жүрбөй жатат деп. Анткени балким сиздер ошо первоначальный запрос менен эле жүрөсүздөр. Дагы деле. Түшүндүңүздөрбү? Мага ден соолук алсам болот деп эле. Түшүндүңүздөрбү? Эми могул жерде көбүнчө келип жазылган адам биринчи запросу эмне болот? Результат болот. Биринчи запросу. Көбүнчө результат эмнеден? Ден соолуктан, самообучениядан, билимден. Мына ошону бериш керек да. Биз эмне себептен ускоренияны ачып, ошо ускоренияны иштеп жатабыз да. Анткени ушул ускорениядан жанагы адам билим деген запрос ушул жерден аткарылат да. Көп адамдарды ошол сиздер ушул ускорениянын жардамы менен анткени мисалы балким менин ошол мисалы Нургүл эже келген учурда, Нургүл Руслановна келген учурда ошол анын жашоосунун өзгөрүшүнө психологиялык жактан, албетте мен финансы жактан жардам берген жокмун. Финансы жактан мындай жардам берүү кажети жок да. Биздин максатыбыз просто деген жанагы Рыскүл эже баягы айтып бербедиби? Балык бербей эмне беришибиз керек? Биз кайрма беришибиз керек да. Удочка беришибиз керек. Ошон үчүн ошол балким ошол Нургүл эже келген учурда мен психологиялык жактан ошол адам менен иштешүүгө даяр болуп калгам да. Ошон үчүн ал адам ага келди дагы, азыр ошол жакшы иштеп атат да. Көрдүңүздөрбү? Ошондой ар бир адамдын бул бизнеске болгон запросун аткарганга аракет жасаш керек да. Анан эми караңыздар. Азаматсыздар. Эми могул жерге келгенде организационный бонус, стартовый бонус. Стартовый бонуска келгенде адам болгону эмне себептен стартовый бонус ала баштайт? Ошону мындай психологический жагын түшүндүрөйүн. Адам стартовый бонус ала баштаган себеби болгону гана могул результаты менен бөлүшкүсү келет да. Кандай запрос пайда болот? Я хочу делиться деген запрос пайда болот да. Мен элдерге айткым келет. Мен элдер менен бөлүшкүм келет деген. Ошол адам результат алгандан кийин, результат болгондон кийин кээ бир адамдарда
кээ бир адамдарда бир күндө результат болушу мүмкүн. Элестетиле кандайча результат болушу мүмкүн. Мисалы сиздер байкайсыздарбы, бир адам келет, ага продукция жагат аябай, ал ошол продукцияны как будто всю жизнь иштеп жүргөндөй, издеп жүргөндөй отношение кылат да, эртеси күнү эле уже туугандарын, эжелерин, байкелерин чакыра баштайт да. Келгиле ушундай, сонун результат эме продукция экен, чогуу ичели депчи. Көрдүңүздөрбү, ал сразу делится. Адамдар ар түрдүү. То есть эмнеси менен айырмаланат, Адамдар эмнеси менен айырмаланат? Адамдар время, убакыт. Ошол убакыт. Убакыт. Бөлүшүүгө кеткен убакыт. Бөлүшүү убакыты деп коюнчу. Бөлүшүү убакыты менен айырмаланат да. Мисалы бир адам бирдемени уктубу, мисалы азыр укту, азыр укту, ага жактыбы, ал мисалы бир күндөн 3 күнгө чейинки убакытта башка адам менен бөлүшөт. Мен мону уктум, тигини уктум. Эми сиздерге суроо. Араңыздарда бар, укканын сразу айтып бергендер бар, мисалы мамасына, эжесине мына жаңы бир жерге барып келди, даже элементарно баняга барып келди. Мен баняга барып келдим, өлө сон баня экен, аябай жакты деп сразу айтып берет да. Түшүнүңүздөр, сразу айтып берет. Моментально айтып берген адамдар бар да. Ошол адамдар мисалы биздин бизнеске аябай выгодный адамдар да, сарафанный радиосу жакшы иштеген адамдар бар го. Биз ошон үчүн айтабыз да, аялдар жакшы. Анткени алар ушакчы келет депчи, баягы ушактап кетет да, сразу адамдар бар да. Мына ошол адамдар бул бизнесте жакшы. Аракети жакшы да. А эми кээ бир адамдар бар да, мисалы могул бир уккан нерсесин, так, көрүнүп атат. Уккан нерсесин сомнение болуп жүрө берет да. Говорит, не говорит, айтсамбы, айтпасамбы, вообще бул бирөөгө керекпи, кереги жокпу деп жүрө берет да. Качан гана мындай адамдар качан гана удобный случай болгондо айтат. Удобный случай деген эмне? Ыңгайлуу шарт. Ыңгайлуу шарт. Кандай ыңгайлуу шарт? Мисалы сүйлөшүп атканда бирөө орусун айтса гана айтат, да? Же болбосо мисалы мына жыпарыжа айткыча шашат экенсиз. Мен мурда ошондой болчумун. Мен бизнести жаңы баштаганда аябай мындай, кандай десем, бүт өзүмдө болгон жакшы нерсенин баардыгын элдерге бергенге аракет кылышмын. Баат-баттан чуркап барып, мындай оозу бош деп коет го, кээ шашып, ушуп, баарына айтып, мындай аябай болчумун да. Ал эми азыр болсом мондай кичине тип сомненияга өтүп калдым окшойт деп койдум баягы күнү акыркы жолу. Эмне себептен? Анткени уже каерде айтыш керек, кандай болгондо айтыш керек деп уже талдап калыптырмын да. Жакында эле ушундай выводко келдим да. Бирок ушундай адамдар бар да. Изначально ушундай адамдар бар да. Айтсамбы, айтпасамбы деп жүрө берет да. Айтсамбы, айтпасамбы. Качан ыңгайлуу шарт болгондо айтам депчи, көрдүңүздөрбү? Эми караңыздар. Андан кийинки дагы бир тип бар. Ал качан айтат? Когда спросят. То есть сурамайынча айтпайт. Сурамайынча айтпайт. Түшүндүңүздөрбү? Сурамайынча айтпайт да. Сурамайынча айтпайт. Качан сураса, ана ошондо айтып берем. Мен жөн эле ага айтып берем, а вдруг ага кереги жок деп. Бул когда спросят деген адамдар, любопытный адамдарды күтөт да, өзү келип сурасын деп. Түшүнүп атасыздарбы? Өзү сурасын. Эми караңыздар. Эми сиздерге суроо. Эмне себептен бир адамдар келет дагы, бат бизнес курат дагы, бир адамдар жай курат? Себеби мына ушул жерде.
бөлүшүү убактында. Болгон ошол экен секрети. Мен дагы аябай көп ойлондум, эмне секрети бар, эмне себептен мисалы например, Рыскүл Шайыповна эмне себептен келип бат эле директорду жаап койду, а мен болсом көбүрөөктө жаптым десем көрсө ушул бөлүшүү убактында экен да, бөлүшүү убактында экен. Сиздер эми караңыздар, могул жактагы урматтуу команда, сиздер канчалык могул результаттан делицага өткөндө канчалык ушул бөлүшүү убактыңыздар бат болсо, ошончолук доходго бат чыгасыздар. Азыр жазып атышат, мен ыңгайлуу шарт күтүп жүрөм депчи. Мына ыңгайлуу шарт күткөндөр, өзү сурасын деп күткөндөр жылдап жүрөсүңөр, жылдап, айлап эмес, жылдап. Эмне себептен? Анткени могул жерде адамдар бат эле бизнес куруп койду. Могул жерде адамдар. То есть бул бизнесте кандай адамдар ийгиликке жетет? Бул бизнесте ачык, мындай башка адамдарга тартуулаган, мындай без стеснения деп коет го, тартуулап ушул бизнестин жакшы жагын көрсөтө алган адамдар ийгиликке жетет да. Ошон үчүн мен сиздерге айтат элем, бөлүшүү убактын азайтабыз дагы, стартовый бонус ала баштайбыз. Стартовый бонус алган сайын могул схеманы эстеп туруңуздар. Мисалы, канча убакытта бир стартовый бонус аласыздар? Мен айтып атпайм, мен мисалы мен мурда биздин убакта стартовый бонус жок болчу, бирок бат-баттан продукция сатчымын да, Эми азыр новичок менен лидердин айырмасы болот. Лидерден уже списогу түгөнө баштайт, постоянно клиенттер бар. Сен аларды эсептебейсиң. Мисалы, менден постоянно туугандарым, кайын жууртун мисалы дайыма продукция алат, алар эсептелинбейт да, потребительдер эсептелинбейт, а именно жаңы кишилер, спонсировать эткен кишилер 1 айда 1, 2 айда 1 киши болуп калат да, биздикичи. Эмне себептен? Анткени сен уже окруженияң баарына айтып койгонсуң, анан уже эмнеге жетип каласың, ыңгайлуу шартка кана. Кээ бирде өзү сураганга кетип каласың, ылдыйгачы. Бирок жаңы келген адамдарга, мисалы топту жабайын дегенге чейин, топ менеджер болгонго чейинки адамдарда могул биринчи убакытта жүрүш керек да, бөлүшүү убактысында жүрүш керек да. Сурайбы, сурабайбы, барып эле мен акыркы учурда ушундай эмеге биринчи убакытка өткөнгө аракет кылып атам. Азыр дагы мен буну могул эч жерде жок, мен буну өзүм анализ кылып чыгып ойлондум да, ушундай экенин көрсө депчи. Анан азыр ошол бат бөлүшкөн адам болуп атам да. Мен каяка барбайын, эмне кылбайын, жаныма кофе чай салып алып, обязательно кофе кел, мен сени кофе менен угощать этем деп ушундай позицияга өтүп атам да азырчы. Эмне себептен? Анткени биз көбүнчө эле могул ылдый өтүп кетебиз да. Ошон үчүн стартовый бонус чыкпайт. Канчалык бат стартовый бонус чыкса, демек сиздер ошончолук бат бөлүшөсүздөр деген сөз да. Түшүнүңүздөр. А эгер стартовый бонус бир жылда 1, 2 айда 1, 3 айда 1 чыгып сиздер организационный эле алып жүрсөңүздөр, демек сиздердин могу бөлүшүү убактыңыздар азайып калганды билдирет да. Көбөйүп калганын билдирет. Наоборот, көбөйүп калганды билдирет. Түшүнүңүздөр. Канчалык бөлүшүү убакыты аз болсо, аз дегеним эмне? Күндө бөлүшөсүздөр да, сиздер адамды остановкада отурасыздарбы, бир жака барасыздарбы, сүйлөшүп, бирөө менен таанышып, ошо продукция предлагать эткенди үйрөнөбүз да. Ар дайым жаныңыздарда эмне болуш керек? Брошюрка болуш керек да. Мына ошо брошюрканы алып эле биз ушу бөлүшөбүз керек да. Бирок брошюрканы жөн эле минтип таратпаш керек. Брошюрканы эмне кылыш керек? Бир сыйра кыскача айтып берип, промоушн берип туруп, анан шашып атса адам ошо берип коюш керек да. Мону окуңуз, эгер керек болсо заказ бериңиз, мону үйдөн ичип көрүңүз. Мен сиздин биринчи чай берип же кофе берип туруп, анан мен сиздин кызыккан кишиге баарын эле подряд таратып бергендин кажети жок. Берип туруп анан эгерде даамы жакса, биз экөөбүз кечинде байланышалы, даамы жакса, мен сизге дагы дополнительный информация берем десеңиздер, ал адам эмне кылат? Үйүнө бар ичет да, сиздерге номерин берет да, байланышканга номерин берет. Эми караңыздар, мына делиться. Качан делиться болгон учурда, ошол запрос адамдын запросу ичинде өзү түшүнбөй калат да, запрос пайда болот.
мен кой бөлүшөйүнчү депчи, элдин баары эле бөлүшүп атпай, эмнеге мен айтпай жүрөм деген сыяктуу запрос. Анан көп адамдардыкы ар түрдүү убакытта болот да. Эмне себептен ыңгайлуу шарт иштейт? Анткени сомнениясы бар. Түшүнүп атасыңарбы? Сомнениясы бар. А когда спросят деген адамдардын эгосы бар. Эмнеге лидерлер айтпай калат, сураган өзү сурасын деп калат. Анткени аларда лидерский эго пайда болот. Түшүнүп атасыңарбы? Лидерский эго пайда болот экен да. Мен уже лидермин. Мен айтпасам деле элдер билет менин смарт-иште иштегенимди деп ойлойт да. Мен мисалы жакында эле мен ойлочумун кошуналарым баары билет депчи, бирок жакында эле бир өйдөдө жашаган кошуна бар. Көп деле сүйлөшпөйбүз. Анан өтүп баратсам токтоп бирдемени өзү сурап калды. Анан кызың садикке бердиң деп сурап калды. Анан жок, үйдө эле десем, сен иштейсиң го, бир жака кетесиң дайыма кийинип алып, кантип кызың үйдө дейт. Анан мен жумушум ушундай кипки десем, эмне жумушта иштейсиң? Көрдүңүздөрбү, ошол киши менен иногда учурашып каласың, бирок бөлүшө элеккем да до сих порчу. Көрдүңүздөрбү, бул эмне? Лидерский эго. Мен ойлойм да, булар баары билет, өздөрү сурасын депчи, көрсө билбейт экен да. Көрдүңүздөрбү? Мен ушуну 5-6 күн мурун эле отуруп алып, анализ жасап, кагазга тартып ойлонуп чыккам дагы, анан кийин эле ошо кошунама жолугуп калдым да. Бул мага аябай большой звонок болду да. Сиздерге да большой звонок болушу мүмкүн. Лидерский эго. Ошон үчүн эмне кылабыз? Ар дайым анализ жасап, мен кайсыл бөлүшүү убакытында жүрөм? Эмне себептен менин бизнесим жүрбөй жатат деп ойлонуп туруңуздар. Эмне себептен мага стартовый чыкпай атат? Мен азыр стартовый жөнүндө айтып атам. Эмне себептен мага стартовый чыкпай атат? Мисалы, мага стартовый 2 жума мурун чыккан. 2 жума мурун чыккан. 2 жума мурун 2 продукция сатып, бирөөнү регистрация кылгам, ошол кишиден чыккан. 2 жума мурун. 2 жумадан бери чыга элек. Лидерский эго, негизи эго ар бир адамда бар. Его не надо бояться. Бул жакшы нерсе да, кээ бирде жардам берет да. Бирок мешать эткен жерлерин алып салыш керек да. Мисалы, ушул жерден аябай тоскоолдук жаратат. Время делиться дегенде тоскоолдук жаратат да. Ошон үчүн ошол лидерский эгону ушул бөлүшүү убактында алып салыш керек да. Түшүндүңүздөрбү? Эми кийинкиге өтөлү. Организационный бонус, запрос. Делиться болгондон кийин, адам бөлүшө баштагандан кийин, негизи эле биз адамдар социальный типпиз да. Какой солдат не хочет быть генералом деп коет да. Какой солдат не хочет быть генералом? Мен сиздерге айтып элем да, даже самый скромный человек окружение чогултканды жакшы көрөт. Даже самый скромный человек. Бул эмне деген сөз? Адам бир сообществолорго киргенди, бир адамдар менен чогуу жүргөндү жакшы көрөт да. Ошон үчүн биз шерине, жанагы отуруш дегендерди эмне үчүн жасайбыз? Анткени вот ошол аура, атмосфера, когда биздин чөйрөбүздө, арабызда кишилер көп, ошол жагат да. Ошон үчүн организационный бонуска жетип калган адам, эгерде сиздер организационный бонус алып атсаңыздар, сиздер мен команда түзгөнгө даяр эмесмин деп айтпаңыздар да. Сиздерде эмне запрос болуп атат? Окружение деген запрос пайда болот. Сиздер көрөсүздөр. Көрөсүздөр. Ошол башка лидерлерди көрөсүздөр. Ошол лидерлер келсе баары мактап, ушундай бир внутренний эме пайда болот дагы. Я тоже так хочу. Мен дагы ушундай команду хочу. Я хочу, чтобы у меня была окружение. Кээ бир лидерлерди байкайсыңарбы? Мисалы, бунун баарынан биз этаптардан өткөнбүз да. Кээ бир лидерлер 2-3 кишиси бар, активный, бул командасы, туура командасы. Бирок аябай көп айтат да, ушундай лидерлер барбы? Бияка жазып койсоңуздар, жөн эле бар же уккам, көргөм депчи. Бул менин командам, мына менин командам, мына моглар менин командам, менин командам келди. Менин командам деп эле элдин баарын эмне кылат? Жанына отургузуп алып эле, эч ким менен сүйлөштүрбөй эле, же болбосо мындай гиперопека кылат да. Командасын гиперопека кылат. Эми караңыздар, мына азыр окружение жөнүндө сүйлөшөбүз.
ошол окружение, запрос жөнүндө сүйлөшөбүз. Окружение запрос жөнүндө. Гиперопека, бул адамдар, ошол ушундай, это тоже плохо. Албетте бунун жакшы жагы бар, бул лидер өстүргөнгө жардам берет, бирок делегировать эте албайт да мындай адамдарчы. Делегировать эткенин билбейт да, гиперопека кылган адамдар делегировать эткенин билбейт. Мен командам, эмне себептен, анткени ошону түшүнүш керек да, эмнеге мен ушинтип атам, эмнеге мен кечке эле менин командамды атам, анткени, значит, мага окружение жетпей атат. Түшүнүп атасыңарбы? Значит, мен вокруг себя единомышленниктер чогулткум келип атат деп түшүнүш керек да. Анан ооба чогултуп жасайсыздар, бирок лидер катары кийинки ступенькага өткөндө сиздер ошол астыңыздардагы адамга окружение чогултканга мүмкүнчүлүк бериш керек. Мисалы, мен келе боло эле кечке эле бул менин командам дей бербешим керек да. Түшүнүп атасыздарбы? Мисалы, мен Жалал-Абадка оролуп эле, ой, Жалал-Абадтын баары менин командам дей берсем, мисалы, ал жакта лидерлер бар да, мисалы, Лазакат эже бар, эгерде биз кечке эле Лазакат эженин астында деле кишилер бар да, Лазакат эженин командасы, Лазакат эженин кишилери дебейли. Мисалы, билбейм, Лазакат эжеси Заринанын астындасызбы? Заринанын командасы, бул Лазакат эже чоң лидер болуп калса деле, бул деген Заринанын командасы дей берсек, эмне болот? Лазакат эже следующий уровеньге өтпөйт да. Түшүнүп атасыздарбы? То есть ар бир адам могул этаптардан өтүш керек да. Эми караңыздар, организационный чыга баштаганда, адам окружение чогултуп, өзүнө команда түптөй баштаганда организационный чыгат. Мен силерге айткан жокмун, сразу эле мен командам дебей калгыла деп. Жок. Мен командам деген бул аябай жакшы. Өзүңүздөрдүн жаныңыздарга топтоп, жана антип башында гиперопека кылып аларды өстүргөн бул аябай сонун көрүнүш. Түшүнүңүздөр, мына окружение чогултуңуздар дагы уже сиздерге организационный бонус чыга баштайт. Астыңыздарда киши кеткенде, команда кеткенде организационный бонус чыга баштайт дагы. Андан кийин качан лидерский чыгат? Когда лидер хочет признания. Когда лидер хочет признания, ошондо анан лидерский чыга баштайт. Түшүнүңүздөрбү? Мен лидер болгум келет, мен да статус жапкым келет. Мен дагы ошол астынан чоң команда өстүргүм келет деп амбициялар чоңойгондо, амбициялар көбөйгөндө анан кийин лидерский чыгат. Ошон үчүн могул поэтапно биринчи, эгерде сиздер могу этаптардан бат-бат өтүш керек. Түшүнүп атасыздарбы? Кээ бир адамдар бар, сразу өтөт. Келет, уже 1-2 күндө эле бөлүшүп баштайт, андан кийин эле карасаң астында 2-ден 3-төн 4төн киши ээрчитип калат жанына, окружениясы пайда болот дагы. Анан аларды обученияга алып барып, кошо окуп, аны түшүнө баштайт да, я хочу статус, я хочу быть среди лучших деп түшүнө баштайт дагы. Анан кийин эмне кылат? Могул адамдардын бардыгын келгиле топту жабабыз, келгиле, мисалы, один эже ошенткен да, келгиле менеджер жабабыз деп астындагы кишилерди статуска чыгарып отуруп, өзү эмне кылат? Лидерский алат. Өзү лидерский алат. Болгону ошол, мына признание лидерский алат да. Биздин сиздер могул стадияга келгенде, признание стадиясына келгенде, уже сиздер каалайсыздарбы, плюсом выходит бонус. Выходит бонус. Бонусту биз эртең сүйлөшөбүз, эмне бонус, кандай бонус экенин. Анан ушул мен запрос жөнүндө айтып берип атам да сиздергечи. Анан мен сиздерге айтат элем да, энергияңарды каяка короткула. Маркетинг планда энергияны каяка коротуш керек. Маркетинг планда энергияны запроско коротуш керек. Запроско. Запрос жөн эле, например, бирөө келсе эле, көп адамдар ушинтет да. Бай күнү да ушундай случай болду. Чоң эле лидер, уже статус жаап калган чоң эле лидер. Мен сурап атам да, мондай астында киши бар да, бир кишиси бар. Аны айтат да, могу менин подружкам дейт. Мен ушунун
өзүмдүн биягында кишилер бар болчу дейт да, кишилер бар болчу дейт. Өзүмдүн кишимди буга лишник кылып аяктарына жазып берип койдум дейт да. Эмнеге десем, бул подружкам эртерээк акча алып калса экен дедим да. Дедим дейт да. Так нельзя делать. Так нельзя делать. Эмне себептен анткени балким ал адамдын запросунда азыр акча жок. Түшүнүп атасыздар? Ал, возможно, не хочет финансовый результат, ал башка нерсе күтүп атат. Анан сиздер анын астына киши жазып берсеңиздер деле ал аны түшүнбөйт. Эгерде чындап эле ошондой запросу бар болсо, ал адам өзү сурайт. Мен киши таппай жатам, мисалы, мен азыр киши жазып берсем, ошол киши менен иштейм деп сурашы мүмкүн да. Мисалы, жазып атканын көрүп калсачы, сурабайбы, значит, ему это не надо. Жөн эле жазып берип анын астына. Ошол бул адамдар мындайча айтканда туура эмес жакка түшүп калат да. Түшүнүңүздөрбү? Ошон үчүн не решайте за других, а просто ошол запросун анализ кылганды үйрөнүңүздөр. Анан өстүргөндү үйрөнүңүздөр. Ушул адамдардын запросун өстүргөндү, следующий уровеньге чыгарганды үйрөнүңүздөр. Подписка кылып, анын ордуна ага балык бербей, эмне кылабыз биз деген, ага кайрма беребиз, кайрма беребиз. Эми караңыздар. GFT бонус бул сиздерге гарантированный вид выплаты. Гарантированный вид выплаты. Бул эмне деген сөз? Бизде гарантированный деп коет. Бул сиздер гарант да, бул сиздер каалайсызбы, каалабайсыздарбы чыгат да. Чыгат деген сөз бул ошол мисалы сиздер продукция алсаңыздар эле, бунда условиясы бар, бирок продукция алып койсоңуздар деле чыга берет да. Мисалы GFT бонус. GFT бонус менен стартовый бонус гарантированный вид выплаты. Эгерде сиздер продукция алсаңыздар, сиздердин астыңыздардагы адамдар продукция алса, болду чыга берет. Ал эми лидерский менен организационный, могул жака условный. Условный бу же с условиями деп койчу, с условиями. Шарты бар. Шарты бар. Шарты бар выплата. Организационный. Организационный алам десеңиздер, дагы бир жолу кайталап коеюн. Организационный деген сөз, организационный. Адам окружение топтоду деген сөз да. Окружение топтоду. Жанында командасы бар деген сөз. Эми караңыздар, организационный алыш үчүн, организационный акча алыш үчүн, сиздер бир эле шартты аткарасыздар. Бир эле шартты. Бул сиздердин личниктериңиздер болуш керек. Личник. Мисалы, смарт болсоңуздар, смарт личниңер болуш керек эки жагыңарда, слева, право. VIP болсоңор, VIP личник, рич болсоңор, рич личник. Активный. Эми караңыздар. Некоторых людей это пугает, бул туура эмес да. Эмнеге анткени деген, сиздер эгерде бул условия болбосо, балким окружение албайсыздар. Балким үстүңөрдө спонсор жазып коет, сиздер жүрө бересиңер. Бул туура эмес нерсе. Адам ответственность алыш керек. Өзүнүн организациясына, өзүнүн астындагы кишилерине ответственность алыш керек. Ошон үчүн могул условияны аткарганда, анан кийин эмне чыгат? Организационный бонус чыгат. Лидерский бонус. Эгерде лидер болом десеңиздер, лидерский бонус. Лидерский бонус, эгер лидер болом десеңиздер, бинарный шаг. 100/100. 100/100 CV жаап туруш керек. Эгер 100% алам десеңиздер, 25% алам десеңиздер. Эгерде жаппасаңыздар, 10% аласыздар. Эми 100/100 деген бул аябай аз условия да. Аябай аз условия. Бул мындайча айтканда подарок десем болот да. Подарок. Ошон үчүн бун менен колдонуп калыңыздар демекчимин, да. Лидерский бонуста условия бар. Ал эми бонуста, бонус, бизде бонустар бар да. Бул условия эмне? Статус. Статус жапсаң аласың, статус жаппасаң албайсың. Эми мен сиздерге айта турганым мындай да. Могу менен иштеңиздер.
могу запрос менен иштеңиздер, запрос менен. А могуну просто примите как есть. Борьба кылбагыла. Энергияңарды кетирбегиле. Анткени бул уже бар. Буну эчтеке кыла албайсыз. Мисалы, мен машина айдап баратам. Бир жерден бурулгум келип атат. Бирок, конечно, правила нарушать этсем болот да. Бирок, эгерде ал жерде поворот жок болсо, мен кантип бурулам? Мен бар жерден бурулуп келем. Түшүнүп атасыңарбы? Правиласы менен келем. Балким даже бир жолу Казакстанга барганда поворот жок экен. Почти 2 минуталык жолго жүрүп барып, тегеренип кайра келгем да. Бирок правила ошондой. Албетте көбүрөөк бензин кетти. Жиним келди. Бирок правила ошондой. Мен аны нарушать эте албайм. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн дагы бир жолу айтып коеюн, Могул жака энергиябызды коротобуз, могул жака коротпойбуз. Могул жака коротпойбуз энергиябызды. Эртең мындан да сонун сабак болот. Бүгүн биз маркетинг жөнүндө сүйлөшүп атабыз, Эртең большие деньги в MLM деген сабак болот. Эртеңки сабакка да кириңиздер. Биздин кандай десем, техникага мындай кепилдик бере албайсың. Точно сактайбы, сактабайбы, кандай болуп калат. Ошон үчүн эртеңки сабакка кириңиздер. Дагы бир жолу ийгилик каалайм, азаматсыздар. Азыр эгер кааласаңыздар, кийинки сабакка да кирсеңиздер болот. Буюрса, азыр өтүлгөн нерселерди орус тилинде кайталап берем. Чоң рахмат. Мен да ыраазымын. Сиздерге абдан сонун кабыл алуу болуп атат. Канчалык аудитория жакшы болсо, канчалык кабыл алуу жакшы болсо, ошончолук мындай спикер катары бергим келет да, бөлүшкүм келет да, ошончолук. Ошон үчүн бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Анан